Балдар, анда эмесе биз экинчи сабагыбыз сабат ачуу сабагын баштайбыз. Сабат ачуу сабагынын темасы пикирлешүү. Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алайлы. Балдар, жаныбызда отурган апабызга бир карап бир жылмайып алайлычы. Азаматсыңар. Пикирлешүү деген бул бир же бир нече адам менен аңгемелешүү, сүйлөшүү, пикир алышуу. Бул пикирлешүү деп аталат. Кандай акылай? Кандайсың Актан? Кандайсыңар балдар? Аябай сүйүнүп атам силерди көргөнүмө. Иштейиң жакшыбы Акылай? Аябай сонун. Билбейсиңби бүгүн эмне күн экенин? Билем, аябай сонун күн болуп турат. Күн жаркырап тигип атат. Жок, аны айткан жокмун. Бүгүн эмне күн деп атам? Дүйшөмбү го? Ооба, дүйшөмбү. Менин туулган күнүм да. Силер көргөн бул Актан менен Акылай бири-бири менен эмне кылды? Сүйлөштү, пикир алышты. Булар бир эле адам менен эмес, бир канча досторуңар менен пикир алышсак болот. Пикирлешүүнүн дагы бир түрү бар. Ал жазуу түрүндө пикирлешүү. Биз азыр аны билбейбиз, себеби ушул тамгаларды үйрөнгөнүбүздө биз жазуу түрүндө пикирлешебиз. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе тапшырма. Пикирлешүү бул эмне экен?